Айтсаңыз, сиз кайсыл жердин тургуну болосуз, каерде төрөлүп өскөнсүз, кыргыз тилди кантип үйрөндүңүз? Биринчиден бүт бизди көргөн телекөрүүчүлөрдү саламдайбыз, кыргызстандыктарды саламдайбыз. Мен Веси Изатов, мен Кочкорбай айыл өкмөтүнүн кеңеш айылынын тургунумун. Ошо айылда эле төрөлдүм. Ошо айылда биринчи мектепке бардым. Анан барган мектебим орус мектеби болчу, бирок кыргызчаны ошо тегеремдеги достору, кошуналар менен ошол жактан үйрөнүп, анан кийин эмки жашоо эмемде кыргызчаны дагы эле керектирип, эме кылып, дагы эле жакшы эмеге алып келдик. Азыр үйрөндүк. Азыр Кыргызстанда кыргызча сүйлөш аябай жакшы бир статус да, керектүү нерсе. Кээде балки муну түшүнбөй калып атат. Биз мунун маанисине түшүнүп турабыз, кандай маанилүү болгонун, ошон үчүн аракеттенип атабыз. Биздин программанын эң башкы максаты болгон ушу Түркиядагы бүгүнкү күндө билим алуу боюнча программалар жөнүндө сизден сурагыбыз келет. Өзүңүз дагы менин билишимче сиз Түркияда окуп келген жигитсиз, Ооба. Мен 2008-2007 жылдарында Турцияга барып, ошол жактан түрк тили мугалимдигин кесибимди алдым. Анан Кыргызстанга кайттым, биякта 3 жыл университетте мугалим болуп иштедим. Анан бул Түркия болсо, билесиздер, мына Кыргызстан эгемендүүлүктү кабыл алгандан кийин эң биринчи мамлекеттерден бири катары келип биздин эгемендүүлүктү тааныды. Биякта элчилигин ачты. Ошол жылдан баштап, ошо 91-жылдан баштап Түрки Жумхуриеттер сынабы ТЖС деген ошондой бир сынак бар эле. Ошо сынак менен биринчилерден болуп Кыргызстанга келип, ошо сынак менен бияктан окуучу Турцияга алып барып, ошо окутуп алып келген мамлекет болуп атат. Ошодон улантып, азыр деле ошондой сынак түрлөрү бар. Азыр деле ошо программалар улантып атат. Ошо мынакей бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында балким мынакей быйылкы бүтүрүүчүлөр болсо, Түркиянын ошо жогорку окуу жайларында окуйм деген ойлору болсо, кандай программалар менен кайсыл жакка кайрылса болот да? Эми биринчисинен Түркия бурслары деген программа бар. Бул Турциядагы Боордош элдер министрлиги деген андай бир мекеме бар. Ошо мекеменин уюштурган бир сынагы жана собеседование деген ошондой системасы бар. Ошого мына бирок аяктап атат ошонун регистрациясы. Биз эмеси жарыялаганбыз. Бүтүн кыргызстандыктар. Эмдиги жылга деле болот, ооба. Негизи ошо февраль айында башталат регистрация. Ошо сайттан регистрация кылып туруп, анан ошо анкетаны Турция көрөт, ошо Түркия бурслары системасынан. Түркия бурслары деген бул стипендиальная программа Турции. Ошондой эме болот, которулот. Ошо стипендиальная программа Турции эң негизгиси бекер билим берет. Турциянын ар кандай өлкөсүндөгү университеттерди окуганга мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары жакшы стипендия берет. Бурс деген стипендия болот. Жакшы стипендия берет. Жана жаткан тамак ичкен жатаканасы бар. Ошол жакта да бекер калып окуйт. Айка тапшыруу үчүн кандай экзамендер талап кылынат? Ошо биринчиси Түркия бурслары аталган ошо системага анкетасы бар. Анкетасын толтургандан кийин собеседованиясы бар. Ошол жактан Түркиядан келген педагогдор менен собеседование өтөт. Анан кичине мындай бир сынагы бар. Ошол сынактан жетиштүү балдар алгандан кийин ошо стипендияны колдонууга мүмкүнчүлүк берилет. Ооба. Анан болсо андан тышкары ЙÖS деген сынак системасы бар. Ябанчы öğrenci seçme сынабы. Тыш өлкөдөн келген, чет мамлекеттен келген, окуганга келген студенттерге берилген мүмкүнчүлүк. Мынакей биз азыр жогорку окуу жайлар жөнүндө сиз менен маалымат алып көрдүк да. Эми балким лицейлерге, башкача айтканда орто окуу жайларына тапшырууну каалаган Кыргызстандын окуучулары, студенттер болсо, алар кайсы программа менен окуса болот? Жакшы суроо. Ошо орто мектеби бүтүргөн биздин балдардын да ошондой эле Түркияда окуганда мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул Türkiye Diyanet Vakfı. Ошо Түркиянын дин иштери фондунун
уюштурган атайын системасы бар. Ошо лицейга ошондой эле кичине бир сынак уюштуруп, ошоларда делегация катары бияка келип, бияктан ошо собеседование өткөрүп, мындай бир сынактан балдарды өткөрүп, лицейге алып барышат Турциядан. Анан лицейде болсо, эми азыр бир эле бул система иштеп атат лицейлер үчүн. Ошо система лицейинде сабактары мындай болуп атат, экиге бөлүнүп атат. Бир бөлүгү биз билгендей эле светский сабактар. Ошо математикасы, физикасы, тарыхы жана башка сабактар өткөрүлөт, толук өткөрүлөт. Андан тышкары дин сабактары бар. Ошо хадис сабактары, Куран окуу сабактары. Бул кесип лицейлери деп эсептелет. Бул кесип лицейини бүтүргөн балдарыбыз эмки жылдарда университетке барып, жогорку окуу жайга барбай эле бир кесиби болот колунда. Бул эмне кесип? Туркияда билесиңер, мечеттер көп. Мечеттерге имам катары ошактан жакшы зарплатасы менен отурушат. Ошо айлыгы жакшы. Ошо кесип лицейни бүтүргөндө эле ошакта жумуш мүмкүнчүлүгү берилет. Андан тышкары ахлактуу, мындай жакшы пейилдүү адамдар, имандуу адамдар келет. Ошо максаттарынын эң биринчиси ошо окуу жайларынын. Андан тышкары ошакта сапаттуу да билим берилет. Ошо жогорку ошо лицейди бүтүргөн балдар кааласа медицинага окуганга барат. Кааласа каалаган кесипти барып жогорку жайдан окуп бүтүрүшүнө мүмкүнчүлүк. Мындай караганда чектелген эчтекеси жок. Канча жыл окушат ал? 4 жыл окушат. 9 класстан кийин, биздин мектепте 9ду бүтүргөндөн кийин ошол жакка сынакты тапшырат. Баргандан кийин ошо 4 жыл ошол жакта окуп. Бекер? Ошодо бекер. Бекер болгону менен жатакканасы бар, тамак ашы бар. Жана стипендиясы бар, баары шарттары түзүлгөн. Бирок бул окуу жайлары мындай жабык. Эми университеттердин жатакканасы бир жакта, университет бир жакта болсо, булар болсо ошо окуу жайынан чыкпайт. Ичинде эле жатакканасы бар, ичинде эле мектеби бар. Аябай сапаттуу, жакшы. Мындай бир маалымат бар. Мисалы үчүн Туркия президенти Режеп Тайып Эрдоган ошондой лицей, ошо лицейди бүтүргөн. Васип мырза, мынакей Кыргызстан жарандары биз айтып аткан ошо лицейлерди, жогорку окуу жайларды Туркиядан бүтүп келди дейлик. Ошол дипломдор менен Кыргызстандын бардык ар тармактарында иштегенге мүмкүнчүлүктөрү барбы? Албетте. Ошо жөнүндө эки мамлекет аябай жакшы иштеп атышат. Мисалы үчүн лицейдин дипломдору, анан школдордун дипломдору, Кыргызстандын дипломдору Туркия таанып атат. Туркиянын дипломдорун Кыргызстан таанып атат. Андай эле жогорку окуу жайлардын дипломдору биякта ар кандай жумушка барып, ошо диплом менен жумушка кирип иштесе болот. Ар кандай чектөөлү жок. Ошо Турцияда жогорку окуу жайды бүтүргөндөн кийин аспирантурага калам десе, ошондо дагы бир сынагы бар. Ошол сынактан өтсө эле аспирантурага калып окуса болот. Же мамлекетке, Кыргызстанга кайтып, биякта мамлекеттик университеттерге барып, ошол жактан аспирантураны улантса болот. Кыргызстандын ичинде да улантса болот, Турцияда окуса болот. Туркия бурслары деген система эң биринчи максаты Кыргызстандан жакшы сапаттуу балдарды алып туруп, аларга сапаттуу билим берип, Кыргызстанга жакшы кадр катары кайтарганга милдеттүү. Себеби деген ошол жака барганда да ошо система боюнча Турцияга окуганга барсаңар, ошол жакта мындай бир договор сыяктуу кагаз бар. Келишим түзүлөт. Ошо сөзсүз түрдө Кыргызстанга иштейм. Ошо система ошондой иштеп атат. Өс болсо, ал каалагандай барып тияктан окууну бүтүрсөң, ошол жактан эле жумуш таап иштеп калсаң, ага эч ким эчтеке айта албайт. Васип мырза, айтсаңыз, мынакей ошол Туркиядан окуп келген бүгүнкү күндө жаштар Кыргызстанда иштеп атышабы? Алардын кандайдыр бир өзлөрүнүн түзүп алган уюмдары барбы? Бири-бири менен карым катнашы барбы? Маалыматтарыңыз барбы? Анткени сиз да ошол жерде окуп келгенсиз. Ооба. Ошо Туркияда бүтүрүп, жогорку жайды бүтүрүп, анан Кыргызстанга кайтып келип, аябай жакшы ишкерлер чыкты ошолордун арасында. Анан кээде бир жакшы мамлекет кызматында иштеп аткандар бар. Ошо Туркия мезуннары дернеги,
Туркияда бүтүргөн студенттерин коомдук бирикмеси бар биякта, Бишкекте. Алар аябай бири-бири менен тыгыз байланышта, бири-бирине ошондой жардам беришип, бири-бири менен ошону карым-катнаш үзүлгөн. Карым-катышы үзүлбөй ошо улантып берет. Кыргызстандын бүтүрүүчүлөрү Түрк элчилигине кайрылса да болобу? Анан сиз айтып отуңуз интернет булактарынан дагы маалыматтарды алсак болот деп. Быйылкы жылга кечигирип калыптыр. Эмдиги жылкыга даярданып башташ керек экен. Ал үчүн кандай документтер керек? Ал үчүн окууну 11-классты эң көп 1 жыл мурун бүтүргөн болуш керек. Же 11-класста окуп аткан балдар бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланса болот. Документтери татаал эле документтер. Билгенибиз ошо туулган күбөлүгү же болбосо паспорту, анан бир канча справка. Булардын бүт маалыматтарын интернет булактарынан тапса болот. Түркия бурслары деп жазса эле ошол жактан бүт маалыматтарды алса болот. Ошол жакта ошо биз билбеген аябай кыйын документтер эле жок. Ошо Түркия бурсларынын ошо өзү интернет баракчасында 5-6 жыл бар. Арабчасы бар, англис тили бар, орус тили бар, түрк тили бар. Демек каалаган билген тили менен толтурат. Каалаган билген тили менен толтурса ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде бүтүрүүчү мектепти жакшы бүтүп атса, мектепте окуп жүргөндө ардак грамоталарды жана активдүү иш-чараларга катышып жүргөн адамдын кагаздары болсо, ал ошолорду жөнөтсө болобу? Сөзсүз түрдө аларды ошо системага жүктөө, аларды жиберүү сөзсүз түрдө аларга Туркияга өтүү үчүн чоң жеңилдик болот. Ардак грамоталары бар болсо, олимпиадаларда катышып ошол жактан грамоталар, спорт далында грамоталары бар болсо, ошолор сөзсүз түрдө көстөрүш керек. Алар жеңилдик берет. Көрсөтүүнүн аягында Васип, сизди көрүп аткан ушу быйылкы бүтүрүүчүлөргө, жалпы мектепте окуп аткан өспүрүмдөргө, окуучуларга каалоо тилеңиз айтып өтсөңүз. Туркияда окуп келген Кыргызстандын жараны катары. Ошо бул жылы биздин бүтүрүүчүлөргө айта турган каалаган нерсем, билесиңер, азыр мамлекетибиз өзгөчө кырдаалдан өтүп атат. Өзгөрүүлөр болуп атат. Бизге, мамлекетибизге аябай сапаттуу кадрлар керек. Ошон үчүн Туркияга барып окусаңарда, башка Европа мамлекеттерине барып окуп келсеңиздер де, алган билимиңерди мамлекет үчүн жуушагыла, мамлекет үчүн пайдаңар, мамлекет силерди күтүп атат. Окууңарды бүтүрүп, Кыргызстанга келип, Кыргызстандын абалынын келечегини түзүүгө жардам бергиле. Васип мырза, сизге чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Ошо биздин быйылкы бүтүрүүчүлөргө, Кыргызстан жаштарына Туркиядагы программалар боюнча кенен маалымат бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик, эң башкысы ден соолук каалайбыз. Сизге де ден соолук каалайм, силерге де чоң рахмат. Рахмат.